Kaçan berесиң bizge akça dedi. Бирок Мирлан бир сом акча тараткан жок. Ушун үчүн өтпөй калды деп эсептейт элем мен. Бул сөзүбүздү бул жаштар колдоп, ушул дастан акча тараткандай Мирлан да акча таратса, Мирландын добушу жүздөдө дастандан өйдө болмок. Бирок Мирлан акыйкатты колдоп, жаш бала жаштардын келечегин колдойбуз деп бир сом акча таратпаган үчүн өтпөй калды деп эсептейм. Бул шайлоо чындык болгон жок, таза болгон жок. Өз көзүбүз менен көрдүк. Кабинадан билбегендердикин дастандын кишилери өздөрү эле коюп берип өткөрүп атты. Мен ушуну өз көзүм менен көрдүм деп далилдеп кете алам. Assalamu alaikum урматтуу тарапташтар. Мен Чолтолбай айылынан болом. Өмүрбек Токтогуловдун жакын тууганы 60-37 деген участкадан. Ана мен жогоруда айткандарым бар, туура айтты. Себеби коом бузулду да. Ата-эне акыл үйрөтпөйт, балдар үйрөтүп калды акылды. Мына мен өзүм туугандарым менен чилдей таркадык. Биз жаман жакшылыкта бир болобуз да. Жастан кийин жаман жакшылыкты көтөрбөйт. Баарыбыз бир болобуз. Бирок ушул сапар биз жакын туугандар, бир атанын балдары чилдей таркадык. Мен улуу катары айттым. Силерге ата-эне жол көрсөтөт да, балдар көрсөтпөйт жол. Ата-эне көрсөтүш керек да. Yok bizge akçaz ele olsa oldu deyip. Kim olsa şunu kara versin akçaz ele olsa oldu deyip. Şunday okuyalarım oldu da. Hem çını ıpılas şaylı oldu. Ben de şaylı oldu tanımayım. Ama benim ateneler, ben tiki bir atenelerden şöyle çıkarsam aytattı. Dastan tiki Mirlan ayakta hiç kim tanımayıp. Ama Mirlan mıydam cazalmayıptı. Ben mıydam cazalmayıptı. Yok aklımda gereği yok. Balдар bilmiyordu, baldardan çıkartmayatı deyip. Kayırda balдар ata-eneге akıl үйрөтчү. Ата-эне сынайт, ата мындай кылайын, андай кылайын, туура болбойбу деп. Азыр балдар ата-энеге акыл үйрөтүп калыптыр да. Жада калса мен өзүмдүн баламдын да башына айланыптыр. Бизе мен балам айтып ишем, кишинин акылы бар экен, мен атамдын башынан да секирип кетейин дейби. Атама да жакын болуп кеттиңер деп да. Ушундай деңгээлге бардык коюп турганда. Кыскасы ушул менебизге тик туруп şu hakikat çeçim hem prezidentimiz aytıp atpayбы en таза шайлоо өткөрөбүз буюрса деп. Ошол сөзүнө туруп бизге акыйкатына чыгып берсин. Рахмат болсун. Урматтуу калайык калк айланайындар, мына бүгүн келип отурсуңар. Кече шайлоодо болгонсуңар, бүгүн бул жерде болуп отурасыңар. Силердин издегениңер чындык болуп атат. Çırpıragan çındık dizzetkeli otursunlar bunu siler. Bu çındığına tuttuğuna iş. Biz yaşlarda aldığa dep jatabız. Yaşlar alıp kesse, hükümet başçısı aytkanda eli çındık bolsun bardık yerde. Çındıkты koldoybuz dedik. Mirlan Nazarbekovich bu çındıkты koldodu. Bu çındık menen işledi. Çındık menen bardı bu jolgo. Men öz gözüm menen görüp oturum. Oşol yerde. Emi oşol yerde. Oy bu düşke çeyin sop solum Mirlandın gorosu getip atkan aylanayın saat 3'e 4'e çeyin. Andan keyin ele aynıp başladı. Köçe tolamaz. Köçe tolamaz. Almaz kaydan çıkat aylanayın. Akşam altı menen çıkat da. Balдар, yaşlar aylanayınlar. Satılbağına emne olup baratasınlar. Dep aytkan sözlerim de boldu. Emne kılıp atasınlar. Biz dağı 5 yıl dağdırımızga taş balta çağıp atabız. Uşul taş balta bizge kaçanga çeyiniz başımızga tiyip atat. Karapayım elge tiyet. Чиновникке тийлейт, министрге тийлейт, башкага тийлейт. Карапайым өзүбүздүн иш жасап берген ишибизге өзүбүз туура туруп тутташып атабыз. Ушул бала былтыркы пандемия убагында кандай жардамдарды берди айланайын. Ушул эле Аманбаев айылына зырылдаган скорый алып берди. Доктурга жете албай отургандар скорый менен үйүнөн келип дары алып, уколун алып кетип турушту. Sayıldın uağında свет жетпеген көчөлөрүбүзгө свет жетип берди. Эми дагы айланайын колуңдан келсе жардамыңды бере бер дедик. Ал абактап депутаттыкка мандатын кое элекке болчу. Ошол убакта жардам берди. Элим деп сокту жүрөгү, жерим деп сокту жүрөгү.
Menin gelecekte uşul артымдагы муундарым, жора жолдошторум бардыгы чындыкты чыркырата издеген балдардан болсун, жаштардан болсун деди. Акыркы румку кылган кызматыбыз бул болду. Уят эле иш балдар, айланайын. Дастан 2 саат отурду. Элге эмне кылып берди? Өкмөттүн акчасын жумшап коюп, нен жасап бердим дейт. Уят эле иш. Кыскасын айтканда. Саламатсыздарбы? Мен да жолдо өзүм жумуштарым менен уже Бишкекке чыгайын деп калгам. Себептебенде мен ушу шайлоодо өз дегилгем менен ушу Мирланга жардам берейин деп Кыргыздын бир мыкты жигитин, Таластын бир мыкты жигитин жанында болуп, колуман келишинче жардам берейин деген себеп дегенде ал план менен күрөшүп аткан. План менен күрөштү. Мен бул жерде мамлекеттин келечеги жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Биз бир Таластын же болбосо бир округдун иши эмес. Менин кайрылуум урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы. Кыргызда жакшы сөз бар. Башталат нерсе майдадан, байкабай аны майдадан дейт. Мен бул шайлоого баштан аяк катыштым. Мен ыпластыктын жеткен чегин көрдүм. Бул жерде турган эл 2 күндөн бери наразычылыгын жаратып, түн уйкусын бөлүп уктай албай, урматтуу президент, сизге кайрылып атабыз. Чындыкты издеп, ошо чындыкты башкарып аткан өлкөнүн сиз түзүп берген чындыкты шайлоону туура жол менен, таза жол менен өтсөйүн деп ушул шайлоодо чогуу күрөштүк. Мирлан Назарбековдун командасы, Мирлан Назарбековду колдогон эл тазалыктын үлгүсүн көрсөттү. Халк айтса, халк айтпайт дейт. Эл көрдү ошо Жумабековдун эмнелерди, элди сатып алуунун, кайсыл айылга эмнелерди абиштеткенин, кандай деңгээлдеги алдамчылык иштердин баардыгын абиштеткен баарында жергиликтүү жердеги укук органдары, же болбосо ошо тышып жүргөн аппарат менен адамдарды көрбөй калдыңарбы? Силер көрбөй калдыңарбы? Силерде бүгүн элдин мээге битти тышап турасыздар. Силерде ошондо көрбөй калдыңарбы? Бу жерде эл чындык издеп турат, чындыкты. Чындыктан үмүт этип бүгүн өз каражаттары менен келди. Себеп дегенде ар бир нерсенин мамлекетке тийгизүүчү зыяндары бар. Үмүтү үзүлгөн элдин эртеңки шорун ошолор кайнатат. Мен чындыкты айтып коеюн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз жигитче сөз бергенсиз. Мына биз мамлекетте таза шайлоо өткөрүү үчүн административ ресурстун баардыгын токтоттук. Сиздерге элдин атынан терең ыраачылык билдиребиз. Административ ресурс иштеген жок. Бирок бир талапкер Жумабеков өтө ыплас сатуулардын аракетин көрдүм. Мен факты менен сүйлөйм. Менин башымды, тилимди кесип алса да, мен чындыкты айтам. Мен өзүм күбө болгон фактын айтайын. Мен аны видеого тартып туруп, ошол нерсе менен аны жергиликтүү тикке да айтайын. Тиктин жетекчилерине да айтайын. Айнеңерди ачып коюп угуп атасыңар. Наблюдательдер биздин кээ бир жерлерде участкаларда катыштырган жок. Чыгарылып атты. Протоколдор жазалып атты. Эми ошонун баардыгын өзүңөр аралашып, өзүңөр кылып аткандан кийин өзүңөр сезип турасыңар да. Мен бир гана нерседен 60-34 бул Сулмаймак участагы. Мен ошол жерде барып шайлоонун жүрүп атканын көрөйүн деп жанында турдум. Ошол жерде Дастан Жумабековдун доверенный адамы официально катталган, участкага катталган Жайнаков Жамбыл деген жигит ачык участканын түбүндө туруп алып эшиктин алдында шайлоодон чыккан эмелерге бир пакет менен аракты таратат. Могу жерде тартылып турат. Тартылып турат. Ошон үчүн урматтуу президентибизге кайрылып атабыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаев сиздерге кайрылып, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы сиздерге кайрылып атабыз. Биздин эл эч кандай
мамлекеттик саясатты жолбосо мамлекетти солкулдатыра турган Мирлан Назарбек командасы барбайт. Бүгүн эл наразычылыгын билдирип атат, өткөн шайлоонун жыйынтыгын тааныбай. Себеп дегенде биз көрсөткөн фактыларга көңүл буруңуздар. Ошол жердеги участкадагы шайлоо жыйынтыктары жокко чыгарылышын талап кылып атабыз биз. Мыйзамдуу өлкөдө жашасак, мыйзамдын гана үнү угулуш керек. Эгерде бир атты тушап коюп, бирөөнү бош кое бербейт да, жарышка экөөн теңдеп чыгарат. Биз бүгүн мамлекетибизди сүйгөн, мамлекетти күйгөн үчүн адамдар турат бу жерде. Эч ким жалдап келген жок. Чын жүрөгүнөн күйүп атат. Ошончолук болгон окуяны көрүп атат. Эл ичиндеги сөздөрдүн баардыгы тыңшоочу жүргөн жигиттер силерге жетпей аттыбы? Бизди тыңшап дей аласыңар, ошолорду кылган ишин да көрбөйсүңөр силер да. Ошон үчүн урматтуу элим, азыр биз кадамдарды мыйзамдуу жол менен улантабыз. Мыйзамдуу талаптарды коюп атабыз. Мыйзамдын негизинде мен ойлойм, өлкө башчылары да өз эли менен эсептешип, эл чындыгына чыгып берет деп ишен ушул жолугушууга мен да келип катышып атам. Өзүңүздөр билесиздер, мен баштан аяк жүрдүм. Мирлан Назарбековдун таза оюн жүргүзгөндө мен Кудай алдында күбө өтө алам. Дастан Жумабек, сен Кудай алдында күбө өтө аласыңбы? Сен өтө албайсың, себеп дегенде өзүн алдаган аскерден сен элди да алдап атасың, Кудайды да алдап атасыңар. Ошондуктан өлкө башчысы бүгүн ушул элдин наразычылыгын жараткан шайлоонун жыйынтыгына Мирлан Назарбековдун командасы, юристтери дайындап аткан арыздардын баардыгына мамлекеттик деңгээлде текшерип, катышкан адамдардын баардыгын, аралашкан адамдардын баардыгын мыйзамдын чегинде чара көрүңүздөрдү талап кылабыз. Чындыкты эл күтөбүзбү? Рахмат. Урматтуу биз Мирлан Назарбековдун тарапташтары, мына бүгүн биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип кетейин. Тартипти сактап, мына президенттин койгон милдеттерин так аткарып, мына сиздер, биз бардыгыбыз бирдикте бул шайлоону таза өткөрдүк. Бирок биздин оппоненттер өтө ыплас нерселерге барышты. Биздин азыр колдо бир топ шайлоо участоктарда бузулган фактылар турат. Мындай шайлоонун бизге кереги жок. Урматтуу туугандар, бул шайлоону биз тааныбайбыз деп, азыр Кудай буйруп, булаке президент үстөн баштап, СИКТин тарайына чейин жолдомолор жөнөтөбүз. Кудай буйруп, биз чындыктын этегине чыгышыбыз керек. Чындык чыркырайт, бирок ал өлбөйт. Урматтуу бир туугандар, Кудай буйруп, сиздердин талаптарыңыздардын баардыгын өйдө жакка жеткиргенге аракет кылабыз. Эгерде биздин бийлик ак, туура чечип бере турган болсо, анда эртең бардык республиканын булуң бурчуна чейин биздин шайлоо округу таза болуп эсептелет деп мен ишендирип кетейин сиздерди. Рахмат келгениңиздерге. Бардыгыңыздар өзүңүздөр Мирлан Назарбековду колдоп келгениңиздерге рахмат. Мирлан өзү да бардыгыңыздарга ыраазычылыгын билдирип отурат. Мен бир нерсени унутуп кеттим да. Ушунчалык эми силерге айткандан уялып атам, бирок айтыш керек болду. Ушунчалык мындай позорный жумуштар болду да. Бизде бир 20-30 жаш баланы апарып алып, ошонун эмелери, ишти кишилери баняга түшүрүп, 100 грамм куюп берип, аны ооздеп деп. Мен айттым, эмне котурсуңарбы? Эмне котурлукка жетип калдыңарбы? Ия, котурмун десеңер баня жагып берсем го деп айттым менчи. Мына бул биздин кыргыз элинин эң жеткен тупойлугу да деп тура эмеспи? Ия, анан тигине бир мындай акчасы көп кишидей болуп эле жана штаб деп койлу көрүнгөн жерге барып бир койду союп эле таң атканча арак ичип ырдап турсузду. Чөргөстө булчу. Мен көрдүм. Көрбөдүм десем мага да Кудай бар чыгар. Ана бул баняга апарып аркасын жишип берген позор. Дастан вообще бул эң ыплас шайлоодо булчу. Садыр инем Ташиев, биз силерди Вадагарга турсун деп шайлаган. Биз мына сен үчүн эл тигеден тик туруп, эң таза шайлоо Садырдын убагында болгон. Мен өзүм демейде барбаган депутаттарга сен үчүн барганмын. Бирок моундай акмактыкты көргөн
Силерге обязательно факт керекпи? Факты турса деле карабай жатпайсыңарбы? Же обязательно агылды талкалаш керекпи? Же Мусташев керекпи? Же Өттөз керекпи? Же дагы 100 бала өлүш керекпи? Эмне дагы 100 бала өлүш керекпи я? Ортодо бирөөлөр жүрүп атат шабашка кылчу. Муну маселени тезинен тыкаттык менен карап берет деп ойлоном мен, сен ойлобойм. Мы требуем этого. Мы этого требуем. Мы берсек, кырсак жок болуп керек. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кара Бурал туугандар. Биз ушул Манас 20-шайлоо округун тааныбайбыз деп эсептейбиз. Анткени мыйзамбузуулар көп болду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз айткансыз, Мекелчил партиясынан жүргөндө бийлик элге өткөзүп беребиз, бийлик элдики деп. Сиз азыр мыйзамбузуулар болуп атат бу жерде. Ошон үчүн элдин талабын угуп, биз ушул баягы жүздөрдөн жададык, урматтуу туугандар. Биз жаңы жүздөрдү күтүп атабыз. Негизи кыргыз эли. Ошон үчүн биз ушул Сайылла Бекова төрайым ушунча жылдан бери таза эмес шайлоолорду өткүзүп келаткан үчүн ошонун кетишин талап кылабыз, урматтуу туугандар. Таза шайлоо өтсүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошону жакшылап карап бериңиз, өтүнөбүз. Кара Бурал эли, Манас жалпы шайлоо 20 Манас округунун эли. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү жыйынга чогулган элим, эми сөзүмдүн аркасында ошо аман эсен үйүңүздөргө жетип алсаңыздар, баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Өзүңүздөрдүн каражаттарыңыздар менен келип ушул жерге өз көйгөйлөрүңүздү мынакей билдирип кеттиңиздер. Кудай буйруп бул көйгөйлөрдү айткан маселелердин баардыгын биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке келиңиз. Ошо эртерээк кеш керек. Саламатсыңарбы? Мына 28 ноябрьде бир башкача күткөнбүз. Ушул күндөн кийин, таза выбор өткөндөн кийин биздин турмушубуз жакшы тарапка өзгөрөт деп ушунчалык надежда менен жүргөнбүз. Но, к сожалению, башкача болуп калды. Ыплас адам, ыплас ишин кыла берет экен. Команда Мирлан Назарбековдуки көргөн баары таза иштеди. Өзү таза адам, таза бала. Иштейм деген адамды ушу властька жеткизмеген, значит, мындан коркот да. Бул таза адам бизде таза иш кылат да. Ошон үчүн мен баарыңарды чакырам. До конца таза болуп жүрөйүк. До конца Мирлан Назарбековдун командасы болуп жүрөйүк. Элибизде тынчтык болсун, аман болуңуз баарыңыз. Рахмат. Камочулар барбы? Анда жыйынтыктайлы, ушул биздин жогорку жактагыларга кайрылуубузду биз 3 күн күтөбүз жолун. Урматтуу туугандар, эгер 3 күндө чечилбей турган болсо, борбор арага барып туруп, СИКтин алдына ушул маселелерди коюшубуз керек. Мына 3 күн келгениңиздерге рахмат, аман эсен жетип алыңыздар үйүңүздөргө. Кутуз менен барат жөөлө.